Жаңа окуу жылында инженердик технологиялар багыты боюнча профилдик окутууга даярдоону баштайбыз. Бул программаны окутууга жумасына 2 саат бөлүнөт. Мугалимдер эске алуучу негизги аспектилерге токтолуп өтөйүн. Биринчи, инженердик дизайн процесси жана жасап үйрөнүү. Мугалим сабакты циклдык инженердик процесс катары уюштуруусу зарыл. Окуучулар аткаруучу түзүлүштөрдү өздөрү кол менен туташтырып, физикалык же санариптик моделдер, прототиптер аркылуу түзүшөт. Экинчи, алгоритмдик жана системалык ой жүгүртүү. Программалоо же робототехника сабагында жөн гана даяр кодду көчүрүп жазуу эмес, анын логикасын түшүнүү негизги орунда турат. Мында окуучулар маселени чечүүнү алдын ала пландар, коддогу каталарды өз алдынча табуу жана логикалык байланыштарды куруу машыктырылат. Үчүнчү, реалдуу турмуштук көйгөйлөрдү чечүү. Инженердик технологиялар күнүмдүк турмуштагы же мектептеги үйдөгү проблемаларды чечүүгө багытталышы зарыл. Окуучулар жөнөкөй схема эмес, турмушка керектүү инженердик чечимдерди иштеп чыгышат. Мисалы, акылдуу үй, гүлдөрдү автоматтык сугаруу системасы, кирүүдөгү коопсуздук билдиргичи сыяктуу реалийге жакын чакан системаларды программалашат. Төртүнчү, заманбап IT инструменттерди жана жасалма интеллектти туура айкалыштыруу. Мугалим окуучуларга жасалма интеллект, инженердик жана изилдөөчүлүк курал катары колдонууну үйрөнүшү зарыл. Социалдык тармактардын алгоритмдерин жана кибер коопсуздук эрежелерин, инженердик маданиятын бир бөлүгү катары өздөштүрүү каралат. Бешинчи, долбоордук окутуу жана 4К компетенциялары. Окуучулар жеке эмес, команда аркылуу иштешип, идеядан баштап даяр продукцияга чейинки интеграцияланган инженердик долбоорлорду коргошот. Бул жерде алардын креативдүүлүгү, сынчыл ой жүгүртүүсү, коммуникациясы жана кызматташуусу бааланат. Демек, мугалим үчүн негизги эреже алган билимин эмес, окуучу эмне жасай алды деген суроо дайыма жогору турушу керек. Жыйынтыктоочу баалоодо жатталган эреже эмес, жасалган продукт, инженердик чечим же корголгон долбоор башкы орунда. Программа жана методикалык сунуштар Кыргыз Билим берүү академиясынын сайтына жайгаштырылган. Жаңа окуу жылында ийгиликтүү жана жигердүү иштерди каалайбыз.